Жашооңузда бир жолу болсо дагы эмне үчүн үй ала албай жүрөм деп өзүңүзгө суроо бергенсизби? Мен аябай көп жолу суроо бергенмин. Жана мунун себептерин мен башка жактардан издеп жүрө бергенмин. Чындыгында мунун себеби мен өзүм билим алып жаткан психологияга келип такалган. Эмне үчүн үй ала албай жүрөбүз? Анткени биз чоңоюшубуз керек. Физикалык жактан эмес, мындайча айтканда биз психологиялык жактан, психикалык жактан чоңоюшубуз керек. Анткени кичинекей баланын үйү жок да, аң сезими өспөгөн, психологиясын өстүрбөгөн адамдын өзүнүн үйү эмес, өзүнүн жеке жашоосу дагы жок дегенди билдирет. Мындайча айтканда, мындай адамдар өзүн өзүн коргой албайт, өзүнүн жашоосуна өзү кожойке же болбосо кожоюн боло алышпайт. Психологиялык жактан өспөй калганды биз жаш бала бойдон калып кетти деп түшүнсөк болот. Анткени мен бул себептерди качан тапканмын? Качан өзүмдүн үстүмдөн иштеп жаткан кездерде менин бала чагымдан алган кандайдыр бир травмалар бар экенин билгенден кийин, мына ошондо толук кандуу өзүмдүн жашоомо жоопкерчиликти алып баштаганмын. Мына ошондон кийин мен өзүмдүн жашоомо өзүм ээ болушум керек. Же болбосо мен бизнестин ээси болушум керек. Мен өзүмдүн үй бүлөмдүн ээси болушум керек. Мен өзүмдүн үйүмдүн ээси болушум керек деген сезим менде пайда болду. Мына ошол пайда болгондон кийин менде өзүнчө бир түшүнүк келди. Бул түшүнүк кандай? Мен өзүмдүн каалаган нерсеме жете алам. Мен өзүм кандай максат койсом, ошолордун баардыгына жетүүгө акым бар. Жана мен жетишим керек деген кандайдыр бир ойлор түнү күнү мага тынчтык бербей калган эле. Адамдын психологиясы өскөн кезде ал бир нерсенин ээси болууга умтулат. Же болбосо жашоосун эч кандай тоскоолдуксуз өзгөртүүгө аракет кылып баштайт. Ал эми аң сезими өспөй, жаш баланын ой жүгүртүүсүндө калып кеткендер эмне жасашты, кантип жасашты билишпейт. Же бирөөгө таянып, бирөөдөн жардам күтүп олтура бериши мүмкүн. Мисалы, ата-энем жардам берет, кимдир бирөө кокустан жардамга келиши мүмкүн, же качандыр бир убакта үйлүү болом да деп такыр бул жашоодо шашышпайт. Ошондуктан үй алуу дагы же жеке жашообузду өзгөртүү дагы сөзсүз түрдө психологиялык жактан өтө чоң таасирлери бар.